Дачалыктар Жалал Абад шаарынын өгөй баласына айланды. Анткени бул конуштагы көйгөйлөр чечилүүнүн ордуна улам көбөйүүдө. Тургундар жол, суу, статус көйгөйлөрүн айтып 7-каналга кайрылышты. Алардын айтымында бул аймак шаарга караса дагы, бирок шаардагыдай шарт жоктугун айтышууда. Дачада чечилбей жаткан көйгөйлөр көп. Рассвет участогунда графикке ылайык жумасына 2 жолу 2 сааттан суу берилиши керек. Бирок жергиликтүү тургун Абдыкадыров кыш мезгилинде суунун даамын таткан эмес. Ал башка аймактардан сатып ичүүгө аргасыз болгонун айтат. Ошондой болсо да ичпеген суусуна төлөмүн үзгүлтүксүз төлөп келатыптыр. Даже олар ичпей де калат. А бизге 2 саат берсе берет, жок болот. Токтойт, өзүңөр көрдүңөр. А төлеми кадимкидей мына квитанциялар келип отурат. Өзүңөр көрдүңөр. Анаке. Ашыгы менен төлөтүп алып отурат. Кышы мен 3 ай барабарлуу бир 3 тамчы суу ичпедик, ал эми 275 сом мына төлөп отурабыз. Азыркысы мына дагы жаңы келип отурат. Рахат деген барпа кетет го чоң жол кадимки. Ошко, Бегебатка. Ошол жерден ташып келип аттым мен столовойдун эшигинен. Дачада жол көйгөйү да башкы орунда. Жаан-чачын мезгилинде тургундар баткакка белчесинен батышат. Рассвет көчөсүндө асфальт эмес, шагылда төшөлгөн эмес. Бул көйгөй тургундардын көкөйүнө көк таштай тийгендиктен алар өздөрү баткакка батчу жерлерине шагыл төшөп алышкан. Кыйналып атат, баткак болуп окуучулар мектепке барыш кыйын болот. Кыйналат. Кайрылганбыз кайра. Мэрия кайрылганбыз, мэрия кылам деп алмашып кетти. Депутаттар кайрылганбыз. Кичине мына жолду оңдогондой болдук. Кошумчасы менен дагы чала калды, эми да кайрылабыз. Трансформаторга кыштын күнү свет өчүп калса, машина чыга албайт да. Биздин ошол жерди жолду көргөзүп коюш керек экен силерге. Ошол жерден машина чыга албайт, тая берет. Анан жолдорубузга жок дегенде эмеге коюп беришпейт, шагыл төгүп беришпейт. Дачанын Рассвет участогунда ушул тапта 360 кожолук жашайт. Алардын басымдуусунда кызыл китеби бар. Бирок бул конушка дагы эле статус бериле элек. Шаар боюнча бир гана ушул аймак калктуу конуш деген статуска ээ болгон эмес. Тургундар бул көйгөй аларды көп жактан артка тартууда дешет. Жогору жакка барабыз, статус бергилесек, кооптуу аймаксыңар, силерге статус мүмкүн эмес бергени дейт. Бирок кызыл китеп алгыла дегенден кызыл китеп алып бүт эле эми ушу 100% болбосо дагы бир 50%тен жогорусу кызыл китеп алып эме кылышкан да. Анын эмесин налогдорун төлөп турабыз ай сайын, жыл сайын. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Дачадагы бул көйгөйлөрдү моюндайт. Жол маселеси боюнча комиссия түзүлүп, жакынкы күндөрү иш планга киргизүү аракетинде экенин айтышат. Ал эми статус берүү жагында тиешелүү кызматкерлер менен сүйлөшүп, тапшырмалар берилет дешет. Бул боюнча биз комиссия түзүп, жолдун азыркы күндөгү абалын тактап, акты түзүп даярдаганбыз. Жакынкы күндөрү аны эмеге сунуштайбыз, иш планга. Биринчи шагыл төгүп, сүрүп тазалоо боюнчачы. Суунун толук жетпей жатканы боюнча тургундардын күмөндүү ойлору көп. Алар суу заводдорго сатылып кетерин айтышат. Бул конуш адырлуу аймакта орун алгандыктан суу насос аркылуу келет. Өткөн жылы суу канал башкармалыгы аны жакшыртуу максатында иш жүргүзүп, жолдорду казган. Бирок бул да акырына чыкпай казылган бойдон турат. Аны башкармалык жакынкы күндөрү бүтүрөбүз деген убадасын берди. Ал эми кышындагы суу көйгөйүн түтүктөр тоңуп калганы менен түшүндүрдү. Ал мен үйүнөн чыкпай калат деген сөз жана тургундардын үйүнүн алдында крандар бар. Ошолорду кыш мезгилинде ачканда чыкпай калган учурлар мен өзүм да барып жеринен күбө да болгом. Ал эми биз жаппай калган жерде, ал жерде биз үстүн жаап таштап койсок, мына азыр погоданы көрдүңөр, кечээ эле жамгыр болгон. Туруктуу эмес погодада ал осадка берет. Осадка берип же биринин машинасы кирип кетет, же дагы бирдеме болуп калышы мүмкүн да. Ошондой нерсе болбош үчүн биз аны жана лентабыз менен ороп койгон болчук. Бүгүнкү күндө ал нерсени уже жаш балдар такпай кылып салган окшойт. Аталган аймакта жолдордун начардыгынан тазалык ишканасынын унаасы да бара албай жатыптыр. Мындан улам тургундар таштандыны көрүнгөн жерге таштоого аргасыз. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад шаарынын 130 миңге жакын тургуну бар. Документтерде кала 100% таза суу менен камсыздалган. Бирок чыныгы жашоодо тургундардын сууга болгон муктаждыгы жоюла элек. Бибисара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.